الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı bir tuğanдар, Allah Taala bugünkü günübüzdü berekeli kılsın. Tuğanдар, bugün bizden inşallah bayanımız takvalılık jönündө bolmokчу. Takva. Бұл сөзді ардайым оқып келебіз. Тақуа болу керек, тақуалуу болуш керек, Аллахтан тақуа кылыш керек деген сөзді бардығыбызда белгилүү. Мына ушул тақуалуулук тууралуу иншаллах кеп кылабыз. Тақуа деген сөз туғандар араб тилинен викая, сактануу, коргонуу, мына ушул коргон, мына ушул маанide келген сөз. Жалпы мусулмандар баары тақуа дегенде пенде өзүнүн жана ошондой эле Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ортосындағы болгон Кудайдын каарынан, Кудайдын ачуусунан сактай турган коргонду тургузуу. Мына ушундай деген негизи мааниси ушундай мааниде келет. Коргон деген түшүнүктү дагы туугандар биз коргонобуз, дуал курабыз. Bir нерседен чочулап, коркунуч боло турган болсо, мына ошол нерсенин кооптуулугунан коргонобуз. Мына ошол нерсе туугандар викая деген сөздүн мааниси. Эми туугандар алымдарыбыздын бул таква деген терминди определениясын түрдүүчө айтышкан. Канчалык ушул түрдүү сөздөр болбосун, бирок маңызы бир: Кудайдан болгон коркуу. Жараткан Аллах Тааланын буйрган нерселерин аткаруу, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын буйрган нерселерин аткаруу, алардын тыйган нерсесинен тыйынуу. Мына ушул нерсе туугандар таква. Ошондуктан туугандар Аллах Субханаху ва Тааланын мына Аллах Таала я юхалладина аману, о имандуу адамдар, иман келтиргендер, иттакуллаха хакка туқатихи, Кудайдан чыныгы таква менен Кудайдан коркула деген сөзүндө Абдуллах ибн Мас'уд радаллаху анху мына ушул аят тууралуу мындай дейт: Кудайдан таква кылуу Аллахка моюн сунуу, Аллах Таалага күнөөкөр болбоо, унутулбастан ар дайым эскерилип турушу жана ошондой эле капыр болбостон Кудайга шүгүр келтирип туруу. Мына ошол нерсе чыныгы таква дейт. Омар ибн Абдул-Азиз айткан сөзү бар: Кудайдан болгон таква күндүзү ооз чаап, орозо кармаганда эмес. Жана ошондой эле түнкүсүн туруп намаздарды окуп, күндүз орозо, түндөрү тахажжуд, нафил ибадаттар менен берилип, мына ошол нерселерди жасап турган кезде Кудайга жакпаган пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жакпаган, тыюу салган нерселерди аралаштырып жүрүү. Чыныгы таква Аллах Таала арам деп тыйган болсо, мына ошол нерсени калтыруу. Чыныгы таква Кудайдын парз кылган нерселерин аткаруу. Мына ушул нерселер кимге насип эткен болсо, демек бул жалпы жакшылык жана жакшылык. Кейбир аламдардын айткан сөзүндө таквалуулук дегенде булар сен өзүңдүн сырдуу жаатыңды жана көрүнүү жаатыңды кооздошуң деди. Сырткы келбетке караганда көбүрөөк ички жан дүйнөгө көбүрөөк көңүл буруу деди. Эмне үчүн дегенде туугандар, адамдын сыртты көрүнүшү, бул көрүнүү нерсе, адамдын сырттан ошол жасап жаткан нерсеге көпчүлүк адамдар күбө болушу мүмкүн. Адамдар сыртты көрүнүштү, адамдын жасап жаткан иштерин сыртынан көргөндөн кийин, демек ошол адам тууралуу көргөн адамдардын впечатлениясы, ой башка нукка кетиши мүмкүн. Мисалы айтайлык, бул албетте намаз окуп, жакшы иштерди кылып аткан, сыртты көрүнүшүндө, келбетинде исламга ушундай таандык болгон атрибуттарды алып жүрүшү, мына ошол сыртка караганда ички жан дүйнөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, ички жан дүйнө дегенде биз жүрөктү билебиз туугандар. Жүрөктөгү васвасаны жоюу, жүрөктөгү адамдын ниетин оңдоо жана жүрөктүн ичиндеги калыстыкты бекемдөө. Мына ушул нерсе эң зарыл нерсе. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол лицемерие, эки жүздүүлүк дал мына ушул нерседен пайда болот. Адамдын сыртқы көрүнүшү башка, бирок ички жан дүйнөсү башка айырмаланып турушу албетте мына ошол эки жүздүүлүк мына ушундан улам пайда болот. Ошондуктан туугандар, бүгүн мына ушул таквалуулук адамдын жеке жашоосунда жана ошондой эле жалпы коомдун жашоосунда таквалуулуктун орду аябай улуу.
аябай бийик. Бул таквалуулуктун зарылдыгын жана ордун, анын улуулугун биз билишибиз керек. Мына ушул нерселер туугандар биринчиден жараткан кудуреттүү Аллах Тааланын буйругунан улам келип жатканы дагы мына ушул нерсенин улуу экендигин көрсөтүп турат. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин Ан-Ниса аялдар сүрөсүнүн 131 аятында мындай дейт: "Ва лакад вассайналлазина утул китаба мин qablikum ва iyyakum anittaqullah." Биз силерден алдын китепке ээ болгон адамдарга буйрганбыз. Жана ошондой эле силерге дагы буйрганбыз. Anittaqullah, Кудайдан таква кылгыла, Кудайдан корккула деп биз буйрук бергенбиз деп Аллах субханаху ва таала мына ушул аятында айтып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен силерди Кудайга таква кылууга буйрамын. Вассамии ва таа, кулак салуу, кунт коюп, шариаттын буйруктары келген кезде кунт коюп, угуп, жана ошол уккан нерсени ишке ашырып моюн сунууга мен силерди буйрамын." Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мына ошентип буйрук берди. Моюн сунгула. Эгерде мына ошол кара түстөгү болгон кул болсо дагы моюн сунгула. Бир күндөр келет, силер абдан көп мына ушундай бөлүнүү, жарылуу, мына ошондой нерселерди көрүп баштайсыңар. Бул дин жаатындагы бөлүнүүлөр, туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына ушул нерсени 14-15 кылым мурда бизге эскертип айтып атат. Бөлүнүп жарылуу. Мына ошол кезде фаалейкум бисуннати, мына ошол кезде менин сүннөтүмдү кармангыла. Ва суннатил хулафаир рашидин ал-махдийин, жана менин туура жолдо турган менин орун басарларымдын жолун кармангыла. Ва адду алейха бин намажис, мына ошол сүннөттү, халифалардын тутунган жолун, ошолордун багытын силер азуу тиштериңер менен бекем тиштеп кармагыла dedi. Ва иякум ва мухдасатил умур фа инна кулла бид'атин залала. Жана жаңы ойлонуп чыгарылган нерселерден, жаңылыктардан этият болгула. Ар бир ойлоп чыгарылган жаңылык бул адашуу деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына ушул сөзүндө бизге чоң эскертүү жасады. Туугандар, таквалуулуктун орду аябай улуу экендигин дагы бир нерседе табабыз. Жер жүзүнө канча деген адамзат тарыхында канча деген пайгамбарлар келген болсо, ошолордун бардыгы туугандар мына ушундай миссия менен келишкен. Аллахка таква кылуу. Мына ушул негизди алар өздөрүнүн элдерин алып келген пайгамбарлар. Мына бүгүн жер жүзүндө бүгүнкү реалдуу биздин жашообузда 8 миллиардга жакын азыр население жер бетинде жашап. Население эгерде 10 миллиард болуп кете турган болсо дагы, 10 миллиардга чукулдашып калса дагы, туугандар, аларга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын алып келген дини, шариаты жетиштүү. Бүгүнкү 21-кылымда пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген шариаты, дини адамзаттын бардык бул жашоодогу муктаждыктарын, талаптарына жооп бере турган толук дин. Адамдын бардык тармактарына жооп бере турган, эч кандай кемчилиги жок болгон ыйык ислам дини. Мына ушул пайгамбарлардын баары өз элине, калкына келген кезде бир дагы пайгамбар исключение болгон жок. Бардыгы каршылык, душмандыкты, каршылыкты өзүнүн элинен көрүштү. Кучак жайып, калкы пайгамбарларды сыйлап күтүп алган жери жок. Эмне үчүн дегенде, туугандар, адамзат мына ушундай биз калкпыз. Аллах субханаху ва таала бизге ушундай бир унутчак табиатты берген. Ошондуктан биз Алланын алдында сыноо, жашоо кечирип жаткандыгыбыздан биздин ушул ичибизде ак менен каранын алышып, тартышып турушу бул мыйзамдуу көрүнүш. Ошондуктан бүгүн жамандык болмоюн, жакшылыктын кадырына, баркына биз жетпейбиз. Аллах Таала мынакей Шуара Акындар сүрөсүндө «Кадзабат кауму Нухин ал-мурсалин». Нух пайгамбардын эли мынакей элчилерди калпка чыгарышты. Ишенишкен жок. Аларга Нух алейхиссалам: "Өй, Кудайдан коркпойсуңарбы?" деп кайрылды. Нух алейхиссалам кайрылды, бирок бактысыз адамдардын үлүшү ушундай экен. Хидаят жүрөккө кирбесе, аны адамдар керек болсо пайгамбарлар дагы жүрөккө сала албайт экен. Ошондуктан бул сүрөт дагы бизге таң калыштуу нерсе эмес.
Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дават тавхид миссиясын өтөп Мекке шаарында динди жеткирип жаткан кезде көптөгөн кече эле дос болуп, тууган болуп жүргөндөрдүн бардыгы душман болуп чыга келишти. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эскертүүлөр, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жанына кол салуу менен акыры ушул нерсе аяктады. Мына ошондой кыйынчылык башында түшүп турган кезде туугандар арабтардын илгертен ушундай бир традициясы болгон каада салты, туугандар мына биздин кыргыз элинде деле мына ушундай каада салттар болгон илгертен. Мына Кавказ элинде мына чечендер, кавказдыктарда дагы туугандар бүгүнкү күнгө чейин ошол светтик мамлекет, баш мыйзам, конституция деген нерсе болсо дагы бирок ошол традициялары бүгүнкү күнгө чейин калып келет, ишке ашып келет. Кровная месть сыяктуу өч алуу. Мына арабтарда да ушундай болгон. Абу Талиб деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын абасы пайгамбарыбызды коргоп, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды көптөгөн проблемалардан ушундай тосуп жүргөн Абу Талиб болгон. Бул Абу Талиб пайгамбарыбыздын динин чын экендигин дагы жүрөгү менен түшүнүп билип турса дагы бирок ошол иман туугандар насип эткен жок. Аллах субхана ва таала Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул Абу Талиб өлүм төшөгүндө жаткан кезде аябай суранып, ла илаха иллаллах, мына ушул калиманы айтып коюуну ушунчалык өтүнгөндө дагы абасы бул калиманы тилине, оозуна алган жок. Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтты: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаха яхди ман яша." Сен о Мухаммад сүйгөн, жактырган адамдарыңды, сен каалаган адамдарыңды туура жолго сала албайсың. Жараткан кудуреттүү Аллах каалаган пенделерин туура жолго салат деди. Туугандар, ошон үчүн бүгүн мисалы мына бир үй бүлө боло турган болсо, мына ошол үй бүлөнүн ичинде мисалы намаз окуп, Кудай деп сыйынып аткан болсо, мына ошол үй бүлөнүн ичинде дагы дал ошол имандууларга тескери болгон адамдар дагы жок эмес. Семья не без уродов дегендей, Нух алейхиссалам мынакей 950 жыл пайгамбарлык миссиясын аткарып, бирок өзүнүн баласына хидаят бере алган жок. Өзүнүн баласы чөккөн капырлардын катарында суга чөгүп өлдү. Ошондуктан туугандар, мына ушул такыбалуулуктун дагы бир улуулугун биз туугандар Аллах субхана ва тааланын эң сыйлуу адамдары болгон Кудайдын оолуяларында биз ушул такыбалуулукту көрсөк болот. Кудайдын достору. Олуя деген сөз туугандар, бул вали деген сөздүн множественный числосу аулия деп келет. Бизде кыргыздарда ушул олуя деп калган. Олуя. Биз олуя деп коебуз. Олуя же болсо дагы бизде кыргыздарда бул момун киши дегенде, момун деген дагы ушул муъмин деген сөз. Момун киши десе бизде эми элибиз бул эч кандай бир жамандыгы жок, агрессиясы жок, мындай жөнөкөй жоош киши дегенди түшүнөбүз, бирок чындыгында момун дегени ушул Кудайга ишенген, такыбалуу инсан дегенди аңдатат. Аулия Аллах, Кудайдын олуялары дегени албетте булар туугандар Аллах субхана ва тааладан корккон, Кудайдын ушундай ыраазылыгына татыктуу болгон, Кудайдын керек болсо мына достугуна татыктуу болгон адамдар. Туугандар, Кудайдын достугуна татыктуу болгон адам. Эми Кудайга дос болуш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Кантип биз ушундай аулия болуп калышыбыз мүмкүн? Кантип биз Аллахтын валиси болобуз? Албетте бул такыбалуулук менен болот. Адам такыбалуулук менен гана бул нерсеге жетиши мүмкүн. Аллах субхана ва таала Юнус алейхи ассалам Юнус сүрөсүндө, Курандын Юнус сүрөсүндө Аллах айтып атат: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, алладина аману ва кану яттакун." Аллах айтат: "Эй, Аллахтын олуяларына эми коркунуч жок. Валахум яхзанун. Эми алар кайгыга да батышпайт, коркушпайт." Туугандар, корку кайсыл ситуациядан адам коркушу мүмкүн? Адам басып өткөн, кечирип өткөн күндөн, өткөн чака эч ким коркпойт. Адам өткөн чака кайгырышы мүмкүн, бирок өтүп кеткен күндөрүнөн пенде коркпойт. Пенде корксо эртеңки күндөн коркот, келечектен коркот. Эртең кандай болор экен деп. Мына ошол Кудайдын олуялары, эми аларга коркунуч жок дейт. Аллах субхана ва таала буларга сүйүнчү кабарын, Кудайдын олуяларына сүйүнчү кабарын берип атат. Эми буларда коркуу деген сезим болбойт. Болду. Булар туугандар керек болсо мына өтүп кеткен
артында қалған күндөрүнө же болбосо көз чумган кезде булардын артында алсыз бойго жетпеген жетимдер дагы артында калышы мүмкүн. Эми алардын үстүндө да бул кайгырып коркуштун кереги жок. Эмне үчүн дегенде, мына ошол калган үй бүлөсүнүн ошондой кичинекейлери болсо, аларга дагы көзөмөл кылып, мына ошол Аллах өз колуна алат. Алланын оолуялары дегени булар Аллахка иман келтирип, андан соңуна таква кылышкандар деп Аллах Таала мына ушул Юнус сүрөсүндө айтты. Жана ошондой эле Аллаху валиюл муттакин, Аллах Жасия сүрөсүндө Аллах таквалуу инсандардын мынакей валиси деп айтып атат. Тугандар, мусулман адамдар, имандуу адамдар бул жашоодо дайыма бири-бирине көмөк көрсөтүү менен Аллахка болгон таквада бири-бирине көмөк көрсөтүш керек. Содействие дейбиз. Ар бир инсан өзүнүн салымын кошуш керек. Тугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан сөзү бар. Достордун эң жакшысы, эгерде адам Аллахты унуткан болсо, Аллахты эстеткен. Эгерде сен Аллахты эстесең, сага жардам берген, мына ошол достордун эң жакшысы деди. Бирок биз мына ошол досторду канчалык деңгээлде биз ушул критериянын негизинде биз досту тандап атабыз? Кана гарантия ушул досту эгер сен дүйнөсү үчүн, жанын бийлиги же бир мансабы үчүн, же дагы башка өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн дос болбостон, чыныгы Аллах үчүн имандуулуктун үстүндөгү болгон достук менен достошуп жатканга гарантия барбы? Аллах Таала Маида сүрөсүндө ва таавану алал бирри ват тaqва ва ла таавану алал ифми вал удван. Аллах айтып атат, жакшылыкка жана ошондой эле Кудайдан коркуу, таквалуулукта бири-бириңерге жардам көрсөткүлө, салымыңарды кошкула деді. Күнөө иш кылганы, душмандыкта бири-бириңерге жардам кылбагыла деді. Тугандар, содействие, соучастие бул колдоо, мына ошол нерсени колдоо кыла деді. Бүгүн көпчүлүк мындай орундарда эгерде изилдеп териштирип келе турган болсок, мына ошол жасалып жаткан душмандык, жасалып жаткан көрө албастык жөн эле ушу бирөөнүн көңүлүнө карап, ошол адамдын айтканына карап туруп, кадам таштап кетип аткандарын көрөбүз. Душмандыктын үстүндө бири-бирине болгон содействие күчөйүп баратат. Салымын кошуп атат. Ошондуктан туугандар, Аллах Тааладан коркуп иш кылышыбыз керек. Жараткан Аллах Таала эртең кыямат күндө ар бирибизди жүрөгү тартып сүйүп турган компаниянын арасында Кудай тирилтет. Сен залымды сүйүп, ошону мактап, жакшы бул деп, ошентип кубанып жүргөн болсоң, мына ошол залымдын компаниясында тирилесиң. Кыямат күнү. Таквалуулук туугандар, ал жөн эле бир инсандын оюна келген нерсе, же болбосо бир адамдын ошол оюна же жүрөгүнө жагып аткан нерсе эмес. Ал нерсе менен болушу мүмкүн эмес. Мына бир туугандар бир күнү бир жерде отурсак, ошол жерде көпчүлүк жамааттан ушу бир экөө сүйлөп атат. Молдо элдин, көпчүлүктүн сөзүнө, пикирине моюн сунуп, элдин калоосуна ээрчип жашаш керек деп, ошондой точка зрениясын бир гений айтып атат. Туугандар, эгер андай боло турган болсо, адамзат үчүн жөнөтүлгөн 124 пайгамбар болгон болсо, демек ошол пайгамбарлардын баарынын миссиясы Аллах Таала бекеринен жөнөтүп турду. Эгерде адамдар пайгамбарлардын артынан ээрчибестен, пайгамбарлар элдин артынан ээрчип жашай турган болсо, анда бул миссиянын бардыгы провальный экен да, бесполезный, пайдасы жок экен. Ошол молдолор, билимдүүлөр, булар Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат: "Ал-улама варасатул анбия". Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору деп. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин көптөгөн жерлеринде мына ушул пайгамбарга болгон ээрчип, пайгамбардын артынан жүрүү, жада ошондой эле бир аятында Аллах таала айтып атат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум". Бул аятында Аллах айтып атат: "Аллахты силер сүйөм десеңер", карагыла туугандар, Аллахтын сүйүүсүн Аллах ким менен байлап коюп атат? Аллахтын сүйүүсүн. Айт о Мухаммад, силер Аллахты сүйөмүн десеңер, анда мага ээрчигиле деп айт. Ислам үммөтү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчип жашашы керек. Мына ошол кезде силер пайгамбардын артынан ээрчигениңерде, мына ошол кезде Аллах таала силерди сүйөт жана силердин күнөөңөрдү кечирет. Аллах башка бир аятында айтып атат: "Биз пайгамбарларды жөнөткөн болсок, ошолордун тилине кириш үчүн, аларга моюн сунуу үчүн жөнөткөнбүз".
алар менен каяша айтышып, аларга каршы чыгып, ошол үчүн жөнөткөн эмеспиз пайгамбарларды. Эгерде мына ошол адамдар молдонун артынан жүрбөстөн, молдо эгерде адамдардын артынан ээрчип жүрө турган болсо, бул дүйнөдө туугандар каяктагы такыбалуулук, башаламандык башталат. Дин деген мына ошол сөздүн мына буквально смыслы дин деген бул эреже дегенди билдирет. Эреже. А эреже деген бардыгыбызга белгилүү да. Эреже, тартип дегени демек ошол өзүнүн нормалары болот. Эрежеси жок жашоо бул башаламан жашоо. Ошондуктан бүгүн мына мисалы айтайлык, ошол бир мамлекеттин коопсуздугун коргогон, тышкы, сырткы душмандардан коргогон мисалы ошол биздин аскер күчтөр боло турган болсо, мына ошол военныйлардын дагы ичинде темирдей тартип бар. Айтылат, приказ командира не обсуждается. Званиясы жогору болгон офицер эгерде солдатка рядовойго башкасына буйрук бере турган болсо, мына ошол нерсени каяша айтышып отурбастан так уставка ылайык бул моюн сунуш керек. Дал ошондой эреже бул шариятыбызда бар, исламда бар. Ошол молдо, ошол элди башташ керек. Эл ошол молдонун артынан басып жүрүп анан кийин жашайт. Молдо элдин артынан ээрчип жашабайт. Эмне үчүн дегенде бул дүйнөдөгү эң ношукур иштердин бири бул дүйнөдө адамдардын ыраазылыгына жетүү. Эч качан ыраазы кыла албайсыз. Эч качан бул дүйнөдө адамдардын баарын ыраазы кыла албайсыз. Эгерде сен адамдардын ыраазылыгына жетемин деп ушундай принцип менен жашаган болсоң, демек сенин жашооң анда жашоо эмес, азапка айланат. Эмне үчүн дегенде эч качан адам башка бирөөдөн ыраазы болуп кетпейт. Кудайга ношукур болуп аткан бул адамга шүкүр кылабы. Тугандар, бул такыбалуулуктун адамдын жеке жашоосунда жана ошондой эле коомдо орду аябай чоң деп айттык. Тугандар, эгерде мына ушул такыбанын үстүндө биз бардык кылып аткан кадамдарыбызды, туткан иштерибизди мына ушул такыбалуулуктун негизинде болгондо, тугандар, биз чыныгы мына ошол тынч бир жакшы, бейпил жашоого, бактылуу жашоого биз ээлик кылмакпыз. Аллах субхана ва таала ырыскыбызды дагы кең кылып ачып бермек, биздин жашообузда оңолмок. Бирок проблема, тугандар, биз мына ошол барьерден өзүбүздүн керек болсо биринчи орунда өзүбүздүн нафсибизди жеңгени кудуретибиз жетпей жатат. Өзүбүздүн нафсибизди биз жеңе албай атабыз. Бири-бирине ушу шайтандын оюн салса, ошол шайтандын оюнан ээрчип артынан жүзү кетип атат. Шайтандардын артынан ээрчип ушинтип кете берет. Мына тугандар, ошол такыбалуулуктун кээ бир мөмөлөрүнө токтолуп өтө турган болсок, Аллах субхана ва тааланын махабатына татыктуу болот бул инсан. Жана ошондой эле тугандар, бул такыбалуулук үстүндө жүргөн инсандар, булар албетте тугандар аябай улуу бир ийгиликке жетишет. Жана ошондой эле Кудайдын достугуна татыктуу болот бул инсандар. Тугандар, олуя деп мына ошол Кудайга такыбалуулугу менен ушундай жакын болгон инсан. Аллах субхана ва таала мына ушул адамдарга такыбалуулук менен жашаган инсандарга Кудайым күч кубат, кудурет берет. Жана ошондой эле Аллах таала такыбалуу болгон инсандарга бул дүйнөнүн сүйүнүч кабарын жана акыреттеги сүйүнчү кабарын берет. Жана ошондой эле такыбалуулук менен жашаган инсандар үчүн Аллах таала иштерин жеңилдетип берет. Жана ошондой эле бул такыбалуулук менен жашаган инсандардын канчалык мисалы тугандар күнөөлөрү болбосун, Аллах таала алардын күнөөлөрүн кечирет. Жана ошондой эле бул такыба болгон инсандар үчүн ак менен караны ажыратуу жөндөмүн Аллах таала буларга насип этет. Тугандар, ак менен караны ажыратып алуу жөндөмү бул чоң бакыт адам үчүн. Чоң бакыт. Аллах субхана ва таала эгерде пендесине жамандык кылайын дей турган болсо, просто ошол пендеден разум, аң сезимди, акылды Аллах таала тартып коет. Болду. Бул адамда логический мышление деген нерсе калбайт. Бул адам өзүнчө бир нерсени анализ жүргүзүп, кичине мындай башын иштеткенди билбейт. Бул качан көрсөң интригандардын, ушакчы, гыйбатчылардын сөзүнө кирип, ошолордун чайнап берген тамагын даяр жутуп кете берет. Эрчиме, көкме, мына ошондой маңкурт болуп жашай берет. Ошондуктан тугандар, мына ушул такыбалуулугу бар болгон инсандарга Аллах субхана ва таала мына ошондой зиректикти берет. Тугандар, проницательность деп коет. Мына ошол адамга ушундай көрөгөчтүк нерсени дагы Аллах таала берет. Ошондой эле тугандар, такыбалуу болгон инсандарга Аллах субхана ва таала алардын жасаган иштерин кабылдайт. Тугандар, бүгүн биз ибадат кылып, намаз окуп атабыз, садака ихсандарды кылып атабыз. Буларды кылып койгондун бардыгы биз үчүн галочка менен биз жасап койдук, кыйратып койдук деп ошол нерсени биз дагы Кудайдын алдындагы өзүбүздүн кыйратып койгон бир багаж деп эсептейбиз да. Мына намаз окуп койдум, орозо кылып койдум, мынакей мечит салып койдум, намаздарды окуп
кыйратып, башкаларга жардам берип койдум деп ошону колко кылып биз жашап жүрөбүз. Туугандар, суроо. Мына ошол нерселердин баарын ким үчүн сен жасадың деген суроо. Кимге жасадың десе, Аллах үчүн. Хорошо, Аллах үчүн жасадың. Эми сен эмне үчүн мына ошол нерсеңе сен ушунчалык 100% уверенный болуп, тимеле ал жактан тимеле жолуңа килем салып койгондой, төшөп койгондой сен өзүңө ишенип атасың. Туугандар, Аллах Тааланын ошол ибадатты кабыл алдыбы, кабыл алган жокпу? Бул мына ушул эң зарыл маселе. Сен кылган ишиңе али Кудай кабыл алдыбы, кабыл алган жокпу? Мына ошол нерсе мусулман адамды көбүрөөк волновать этиш керек. Адамды кайгыга, жүрөгүн кичине болсо дагы мындай переживать эте турган нерсе мына ошол нерсе. Мен чындыгында ушул жасаган нерсем Кудайдын ыраазылыгына татыктуу болду, Кудайым ушул нерсени кабыл алдыбы же кабыл алган жокпу деген ошондой мусулман адамдын жүрөгүндө ошондой сезим болуш керек. Кылып койгон нерсесин мен кыйратып койдум деп анан баягы самолеттун бизнес классына билет чөнтөгүнө салып койгондой жүрбөстөр. Рызкыбызды Аллахым өзү кең кылсын. Туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында «Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард». Аллах айтып атат, эгерде адамдар имандуу болушса, таквалуу болушса, биз аларга жер жана асмандардын ырыскынын эшиктерин ачып салмакпыз дейт. Биз дайыма недовольныйбыз, дайыма ношүкүрбүз, бүгүнкү турган абалга дагы ношүкүрбүз. Эч качан ушу каныкпайт, инсан каниеттенбейт. Бүгүн ушу моога жетсем болду эле дейт, ошого жеткенден кийин уже карасаң дагы экинчи желаниясы турат, ошого жетсем депчи. Аңызына жетет, аңыз. Ошон үчүн шүгүр кылыш керек. Аллах субханаху ва таала ошон үчүн айтат: «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп арттырып берем дейт. Дуа кылабыз, туугандар. Амин. Аллах Таала Кудайым бардыгыбыздын жашоодо билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзүң кечиргин. Энебиз жолго чыгып кетип атыптыр, Аллахтан ушул дуа сурап, Аллахым өзүң колдоп иштерине жеңилдик бергин, рызкысына Аллахым өзүң баракат бер, аман эсен үй бүлөсүнө кайтып келгенин насип эткин. Мына ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пенденин кандай дуа тилектери болсо жараткан өзүң орундаткын. Аллахым күнөөлөрүбүздү кечиргин, ушул ибадаттан соң чыккан абалда, күнөөлөрүбүз төгүлгөн абалда чыгып кеткенин баарына насип эткин, я Раббана. Аллахым элибизге ынтымак бергин, Кудайым. Журтубузду дагы Аллахым ушул тополоңдон, кан төгүлүүдөн Аллахым өзүң сактагын. Ошол сыртты душмандар ушул биздин жерлерибизден, биздин ушул ырыскыларыбыздан көз артып турган ушул душмандардын, бул жакта ушул дестабилизация жасайм деген ушул акмактардын, жамандардын, жамандыктардын баарын Аллахым өздөрүнө кайтаргын, я Раббы. Кудайым өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл, күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин, бала чакаларыбыздын баарын имандуу, акылдуу, таквалуу кыл. Биз жашаган коомдон дагы абзел, өнүккөн, жакшы, ынтымактуу коомдо жашаган Аллахым өзүң насип эт.